Bismillahi elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Arap tili sabaqtарын улантабыз, урматтуу туугандар. Биз 13-чү сабагында жүргөнбүз. 13-чү сабагы негизи эле бул китептин ичиндеги сабактардын эң узуну. Бул 13-чү сабак. Алиф жана ба жана жим деп 3кө бөлгөн. Алифин окудук. Ал мужской роддо көптүктүүлөр тууралуу болду. Мисалы мударрис, мударрисун, мугалим, мугалимдер, тажирун, туджарун, содагер, содагерлер. Ал эми бул ба бөлүгүндө ошол эле көнүгүүлөр деле ошого эле окшош болгону женский роддогу көптүктүүлөргө машыгабыз. Бул кыскача текстти окуп көрсөк, бул 3 кыз, 2 аял 3 кыз жөнүндө сүйлөшөт. Мен хаулаил фатаяту я Марьяму. Бул кыздар кимдер, эй Марьям? Хунна замилати. Алар менин курсташтарым. Ахаватун хунна. Алар бир туугандарбы? Ухтунун көптүктүрү ахават. Наам, хунна ахаватун. Оба, алар бир туугандар. Мен абу хунна. Алардын атасы ким? Абу мудоф, хунна мудоф илейхи. Абу хунна, алардын атасы ашейху Билал. Шейх Билал дейт. Умму хунна устазати. Алардын апасы менин устазым. Айна байту хунна. Алардын үйү кайда? Байту хунна корибун минал мадрасати. Алардын үйү мектепке жакын дейт. Корибун жакын, минал мадрасати мектепке. Бул корибун сөзү туугандар эмнеге жакын болсо мин деп туруп айтабыз. Тескериси баидун сөзү эмнеден алыс болсо ан деп туруп айтабыз. Тамарин көнүгүүлөр. Бул ба бөлүм көнүгүүлөр деле алифтин көнүгүүлөрүнө окшош болгону женский роддо сөздөр келет. حول المبتدأ في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. Мисалда ачык көргөзүлгөндөй кылып, мубтадаларды көптүктүргө айландыр дейт. Бул хазихи деген исм ишаралар, булар бул жерде мубтада. Ушуларды көптүктүргө айландырышыбыз керек да. Булардын көптүктүрү десе даяр турат. Мисалы, хазихи бинтун. Бул кыз. Хаулаи банатун. Булар кыздар. Исм ишаранын көптүктүрүндө айырмасы жок дегенбиз туугандар. Мужской род, женский род айырмасы жок. Хаула колдонобуз. Хазихи, бул жерде мен жазып койгом, окуп кетсек, хазихи талибатун. Бул окуучу кыз. Хаулаи талибатун. Булар окуучу кыздар. Хазихи мударрисатун. Бул мугалим. Хаулаи мударрисатун. Булар мугалимдер. Аял мугалимдер да. Хазихи табибатун. Бул дарыгер. Хаулаи табибатун. Булар дарыгерлер. Булардын бардыгы туугандар жам'ул муаннасис салим. Алиф жана та кошулуп жатат. Хазихи муслиматун. Бул мусулман. Хаулаи муслиматун. Булар мусулмандар. Хазихи заужатун. Бул аял дейт. Аял дегенде күйөө дегендин тескериси да туугандар. Хаулаи заужатун. Булар аялдар. Хазихи ухтун. Бул кыз бир тууган дейт. Хаулаи ахаватун. Булар кыз бир туугандар. Хазихи фататун. Бул кыз. Хаулаи фатаятун. Булар кыздар. Көптүктүрлөрүн туугандар ушул жерден эске салып жаттап кетебиз. Хазихи жадидатун. Бул жаңы. Бул дегенде бул адамды айтып жатат да, кызды айтып жатат туугандар. Хазихи жадидатун. Бул жаңы. Хаулаи жудудун. Булар жаңылар. Мына жудудун сөзү мужской роддо деле жудуд болчу. Женский роддо деле жудуд. Айырмасы жок. Хазихи кабиротун. Хаулаи кибарун. Бул кичине, булар кичинелер. Хазихи сагиротун. Бул кичинегей. Хаулаи сигарун. Булар кичинекейлер. Хазихи тавилатун. Бул узун.
boy uzun деп жатат да. Бул boy uzun. Haulai tivalun, булар узундар. Бул могу кибар, сыгор, тивал сөздөр туугандар, булар фиал бабындагылар. Ушул сүрөттө келгендер, кибар, сыгор, булар айырмасы жок. Эркектерге деле кибар, аялдарга деле кибар боло берет. Экинчи көнүгү икро вактуб, оку жана жаз. Окуйбуз жана жазабыз. Жана которобуз дагы албетте. Хаулаи ихвати ва хаулаи ахавати. Берде бизге айтып жаткан хаулан айырмасы жок деп жатат да. Женский мужской род го. Хаулаи ихвати, булар менин эркек бир туугандарым. Ва хаулаи ахавати, жана булар менин кыз бир туугандарым. Ман хаулаи фатаяту. Бул кыздар кимдер? Хаулаи банатул мударрисати. Булар мугалим аялдын кыздары. Хаулаи фатаяту замилати. Бул кыздар замилати менин курсташтарым. Абухунна, алардын атасы тобибун, дарыгер. Ва уммухунна мударрисатун. Ал эми апасы болсо, жана алардын апасы дейт мударрисатун, мугалим. Айна толибатул жудуду. Жаңы окуучу кыздар кайда? Захабна илал мактабати. Китепканага кетишти. Захаба сөзүнө на уланып жатат туугандар, домирлер сабагында буларды эскертип өткөнбүз. Ошол жактан карасаңыздар болот. Айна банатуки я аммати. Кыздарыңыз каякта, эй эже дейт. Амматун деген атабыздын кыз бир тууганы. Хунна фил матбахи. Алар тамак бышырчу жайда, ашканада. Аха ула ил мумарридоту муслиматун. Бул медайымдар мусулманбы? Мусулмандарбы? Мусулман аялдар да. Наам, оба. Ха улаи тобибатун. Булар дарыгер аялдар. Тобибатундун эле көптүктөрү алиф та кошобуз. Азважухунна мударрисуна. Азваж деген заужунун көптүктөрү. Заужун деген күйөө, азважун күйөөлөр. Азважухунна алардын күйөөлөрү, мударрисуна мугалимдер. Ман хазихил мар'ату. Бул аял ким? Ал мар'ату деген аял. Хия заужату тобибил жадиди. Ал жаңы дарыгердин аялы. Заужату мудоф, ат тобиби мудоф илейхи. Ал жадид десе тобибке наат болот. Абанатука фил мадрасати санавияти я Усамату. Эй Усама, сенин кыздарың акыркы баскычтагы мектептеби? Жооп берип жатат. Ба'духунна фил мадрасати ас-санавияти ва ба'духунна фил мадрасати ал-мутавасситати. Алардын кээ бирөөлөрү акыркы баскычтагы мектепте, жана алардын кээ бирөөлөрү ортоңку баскычтагы мектепте. Алаки банатун я Лайла. Эй Лайла, сенде кыздар барбы? Наам. Ли банатун кибарун. Оба, менде чоң кыздар бар. Ва хунна толибатун бил жамиати. Жана алар толибатун, студенттер, бил жамиати, университетте. Ман хаулаи ан-нисау ат-тивалу. Ан-ниса деген ал-мар'ату аялдын көптүктөрү, ан-ниса аялдар. Бул аялдар кимдер? Ат-тивал деген сыпаты да бар экен. Бул узун аялдар кимдер? Хунна тобибатун мин Америка. Алар Америкадан болгон дарыгерлер. Ат-тобибату хорожна минал мусташфа. Дарыгер аялдар ооруканадан чыгышты. Хорожна деген 3 жандан көп аялдар чыккан болсо, хорожна деп айтабыз. Үчүнчү көнүгү икро ал-мисал сумма хаввилил жумал ал-атiyata мислаху. Төмөндөгү мисалды оку, жана андан кийинки сүйлөмдөрдү мисалга окшоштуруп оку дейт. Зайнабу хорожат минал фасли. Зейнеп класстан чыкты. Зайнабу ва Аминату ва Марьяму хорожна минал фасли. Зейнеп жана Амина жана Марьям класстан чыгышты. Бул жерде мына түйүн сызып койгон астын хорожат, хорожна. Бир аял чыкса негиз сүкүндү та кошобуз. Хорожат. 3 же андан көп аял чыкса хорожна деп
етиштин акыркы тамгасына сүкүн берип, андан соң на деген фатхалуу нун алып келебиз. Булар домирлер сабагында эскергенбиз. Мына жазып коюп турмун, окусак: Ал-мадрасату захабат илал фасли. Кечиресиздер, мударриса. Ал-мударрисату захабат илал фасли. Мугалим аял класска кетти. Эми биз мугалим аялдар класска кетишти дешибиз керек. Ал-мударрисату захабна илал фасли. Мугалим аялдар класска кетишти. Мугалим аялдар класска кетишти. Ат-талибатул жадидату жаласат фил фасли. Жаңы окуучу класстын ичине отурду. Эми биз жаңы окуучулар класстын ичине отурду дешибиз керек. Ат-талибатул жудуду, сыпатталган зат көп болсо, сыпатын да көп кылабыз. Ат-талибатул жудуду, жаңы окуучу кыздар, жаласна фил фасли, класска отурушту. Бинту Мухаммадин захабат илал мадрасати. Мухаммадтын кызы мектепке кетти. Эми биз банат деп буну көптүктөрүнө алып келишибиз керек. Захабатты дагы захабна деп, кетишти деп көптүктөрүндө өзгөртүшүбүз керек. Банату Мухаммадин, Мухаммадтын кыздары, захабна кетишти, илал мадрасати, мектепке. Төртүнчү көнүгүү Ашир илал асма'i талияти бисми ишаратин лил кариб хаза хазихи хаула. Төмөнкү сымдарга хаза хазихи хаула ишара сымдарын колдонуп ишара кылгын дейт. Мисалы, ахи дейт, менин байкем дейт. Эми буга хазаны колдонобуз, себеби бир эркек. Хаза ахи, бул менин байкем. Ухти, эжем же карындашым. Буга хазихини колдонобуз, себеби бир женский родтогу сөз. Хазихи ухти, бул менин эжем. Риджалун, кишилер. Демек буга кайсын колдонобуз? Көптүктөрдү колдонобуз, кишилер деп жатат. Хаулаи, булар риджалун, кишилер. Мударрисуна, мугалимдер. Буга дагы туугандар хаулаи, булар мугалимдер. Толибатун, окуучу кыздар. Буга кайсын колдонобуз? Хазау же хазихи же хаулаи. Туурасы хаулаи, булар окуучу кыздар. Хаулаи айырмасы жок дегенбиз, женский мужской родко. Умми, бул менин апам дешибиз керек да. Хазихини же хазаны колдонобузбу? Туурасы хазихини колдонобуз, себеби эне сөзү женский род. Аби, менин атам дейт. Буга хазаны колдонобуз, бул менин атам. Толибатун дейт, окуучу кыз. Бул окуучу кыз деш үчүн айтабыз хазихи толибатун, бул окуучу кыз. Тобибатун, дарыгер аялдар көп, 3 жандан көп дарыгер аял, ошондуктан хаулаи, булар дарыгер аялдар. Туджарун, содагерлер. Эркек содагерлер да, тажирунун көптүктөрү. Демек буга дагы хаулаи, булар туджарун, содагерлер. 5-нчи көнүгүү ضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضمير مناسبا هو هي هم هن. Ушу 5-нчи көнүгүүдөн баштап туугандар кийинки сабакта толтурайлы бул көнүгүүлөрдү. Азыр биздин сабагыбыз узун болуп кетпесин. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.